Бизге төмөндөгүдөй геометриялык прогрессия берилсин. 2-ден 1 жана башка 32. Ушул геометриялык прогрессиянын 2-ден 1 жана 32 деген мүчөлөрүнүн ортосуна 3 сан койгула дейт. Ошондо геометриялык прогрессия келип чыккандай болсун. Анда биринчи мүчөсү 2-ден 1 болсо, экинчи мүчөсү А, Б менен белгилейли, B2 болсун. Үчүнчү мүчөсү B3 болсун, төртүнчү мүчөсү B4 болсун. Акыркы мүчөсү же болбосо бешинчи мүчөсү 32 болсун. Анда ушул B2, B3, B4 сандарын тапкыла дейт. 2-ден 1 менен 32-ден ортосуна койгондо геометриялык прогрессия келип чыккандай болсун. Анда B1 барабар 2-ден 1-ге барабар. Өзүңөр көрүп тургандай B5 мүчө барабар 32-ге барабар болду. Анда B2-ни, B3-тү, B4-тү табуу талап кылынсын. Ушулар белгисиз болсун. Буларды кандай кылып тапсак болот? Анда биз B5 мүчөнү табуунун формуласын жазсак, B1 мүчөгө көбөйтөбүз Q'нун бул жерде 4-чү даражасына. Анда B5 прогрессиянын 5-чи мүчөсү 32-ге барабар биринчи мүчөсү 2-ден 1-ге барабар көбөйтүлгөн Q'нун 4-чү даражасы. Муну кандай кылып чыгарсак болот? Q 4-чү барабар, демек 32-ни бөлүш керек 2-ден 1-ге. Барабар 32-ни 2-ден 1-ге бөлсөк, бул 64-кө барабар. Муну кандай түшүнсөк болот? Кайсыл сандын 4-чү даражасы 64-кө барабар дейт. Анда Q барабар 4-чү даражадагы тамырдын алдында 64 барабар 64-тү кандай деп жазып алсак болот? 4. 64-тү 8 көбөйтүлгөн 2 деп 8 16 көбөйтүлгөн 2 деп жазсак 32, 16 көбөйтүлгөн 4 деп жазсак болот экен. 16-ны 4-кө көбөйтсөк 64-кө барабар. Барабар 4-чү даражадагы тамырдын алдында 16 2-нин 4-чү даражасы, а 4 болсо 2-нин квадраты. Ошентип Q барабар 2-нин 4-чү даражасынан 4-чү даражадагы тамыр чыгарсак 2 чыгат. Анда 4-чү даражадагы тамырдын алдында 2-нин квадраты калат. Муну жөнөкөйлөтсөк 2 квадрат тамыр алдында 2 болот. Себеби 2-нин даражасы менен тамырдын даражасын кыскартып койсок болот. Бирок 4-чү даражадагы тамырды чыгарып жаткандыктан анда тамыр белгисинин алдына плюс минус коюлат. Ошентип Q плюс минус 2,2-ден 1-ге барабар болду. Анда Q белгилүү болгондон кийин калгандарын эреже боюнча таап алсак болот. B2-ни табыш үчүн B1-ди Q'га көбөйтөбүз. Анда B1 2-ден 1-ге барабар көбөйтүлгөн плюс минус 2 тамыр алдында 2 барабар. Көбөйтсөк плюс минус 2 менен 2 кыскарат, тамыр алдында 2 калат. B3-чүнү тапсак, B3-чүнү табыш үчүн экинчи мүчөнү Q'га көбөйтөбүз. Жогоруда айтылгандай турактуу санга көбөйтөбүз. Экинчи мүчөбүз плюс минус тамыр алдында 2, аны көбөйтөбүз Q'га. Q'буз плюс минус 2 тамыр алдында 2 барабар. Анда муну көбөйтсөк, плюсту плюска көбөйтсөк, плюс чыгат, минусту минуска көбөйтсөк, дагы минус чыгат, барабар 4 болот. Үчүнчү. Эми 4-чү мүчөсүн тапсак, B3-чү мүчөнү
дагы кайрадан Q'га көбөйтөбүз барабар. B üçüncü мүчөбүз 4-кө барабар болду. Көбөйтөбүз Q'га. Q плюс минус 2 тамыр алдында 2-ге барабар. Плюс минус 8 тамыр алдында 2. Ошентип тапкан сандарыбызды ордуна коюп жазсак, анда геометриялык прогрессия төмөндөгүдөй түргө келип калат экен. Анда геометриялык прогрессия төмөндөгүдөй түргө келип калат. Биринчи мүчөбүз берилген 2-ден 1-ге барабар. Экинчи мүчөбүз B2-ни мына биз могу жерден тапканбыз, мына жерде жазылып турат. Плюс минус тамыр алдында 2. Üçüncü мүчөбүз болсо дагы табылган болчу 4-кө барабар болду. Төртүнчү мүчөбүз B4-үчүбүз плюс минус 8 тамыр алдында 2-ге болду дагы. Бешинчи мүчө берилиши боюнча 32-ге барабар. Геометриялык прогрессияны андан ары улантсак болот. Бизге бирок экинчи, үчүнчү, төртүнчү, экинчи, үчүнчү, төртүнчү мүчөлөрүн табуу талап кылынган. Демек талап кылынган мүчөлөрдү таптык.